Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабак 3-класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Мынакей балдар, бүгүн жаркырап жаздын 1-айы башталып жатат. Силерди жаз айы менен куттуктайм балдар. Жаздай маанайыңар жарык болсун. Март айы болгондуктан кыргыз тилинде жалган Куран айы деп жазылат. Анда сабакка даярбызбы? Китеп дептерибизди алып чыгып, дептерибизге жазабыз датаны. Жалган Куран айынын 1. Класс иши, тема мектеп багы. Китебиңерде 34-бет балдар. Биз өткөнкү сабакта жаз мезгилин өткөнбүз. Жаз мезгилинде канча ай бар эле балдар? Азаматсыңар 3 ай. Март, апрель, май. Мынакей бүгүндөн баштап жаз айы башталды балдар. Жаз айынын 1 айы март айы. Жаздын белгилери кандай болот балдар? Сүрөттө карап өткөнкү сабакты бир кайталап өтөлү. Жазында эмне эрийт? Аба ырайы кандай болот? Азаматсыңар, жазында кар эрийт, аба ырайы жылуу, күн тиет. Чымчыктар, келген куштар жылуу жактан учуп келе башташат. Эң биринчи эмне гүл чыгат? Кардын астынан бай чечеки гүл чыгат, азаматсыңар балдар. Анан адамдар кандай кийинип баштайт? Жеңил кийинип башташат, Карлар эгип, жаз жарыш, күз күрөш дегендей эмгектенүү башталат балдар. Жазында эмне кылабыз? Жазында эгин айда, жер айдап эгин эгебиз, Мынакей балдар, жаз келгени менен жер бетине жан кирип, элдер дагы өз эмгеги менен алектене башташат. Анда бүгүнкү темабыз мектеп багы балдар. Мектеп багы. Бүгүн биз мектептин багында иштедик. Арыктарды тырмок менен тазаладык. Шыпырындыларды чыгардык. Көчөттөрдү алып келдик. Бактардын түбүн актадык. Алёша, сен күрөк менен жерди каз. Айбек, сен көчөттү отургуз. Аня, сен чакага суу алып кел, деди биздин эжейибиз. Биз жакшы иштедик. Мынакей балдар, жаз келери менен өзүңөр көргөндөй ар кандай эмгектерди кыла баштайбыз, Көрдүңөрбү? Мектептин багында кандай кызуу иш жүрүп жатканын. Балдар кайда иштешти? Азаматсыңар мектептин багында иштеди, Алар кандай иштерди аткарышты? Азаматсыңар, алар арыктарды тазалады, шыпырындыларды чыгарышты, көчөт алып келип, көчөттөрдү отургузду. Анан бактардын түбүн эмне кылышты? Актады, Чакага суу алып келип, ар бир көчөткө суу куюшту балдар. Мынакей бизде дагы онлайн сабак болбогондо, бүгүнкү күндө биз дагы өз мектебибиздин багын тазалап, көчөт отургузуп, бардыгын иретке келтирмекпиз, Ал күн да келет, аз калды балдар. Эми балдар, силер ушул сүрөттүн негизинде, тексттин негизинде сөз айкаштарын жазгыла балдар. Окуучулар эмне кылышты? Тазалашты, суугарышты. Дагы эмне кылышты балдар? Окуучулар мына дептериңерге ушинтип сөз айкаштарын таап жазасыңар. Жаңы сөздөрдү жаттагыла балдар. Тырмок, грабли, шыпырынды, мусор.
Көчөт, саженец, актадык, побелели. Бул сөздөр күнүмдүк турмушта керек болот балдар. Сөзсүз түрдө жаттап алгыла. Эсиңерге туткула. Калем менен жазабыз. Тырмок менен жерди тырмайбыз. Шыпыргы менен шыпырабыз. Кашык менен сорпу ичебиз. Мына балдар, буну мен жөн эле эсиңерге салгыла деген жокмун. Силер дагы азыр сүрөттү карап, эмне менен эмне кылат экенибизди жазасыңар. Анда карайбыз. Бакчага керектүү эмеректер, буюм тайымдар, балдар, мынакей сүрөттө эмнелер көрүнүп турганын силер билесиңер. Булар эмнелер? Бизге бакчада колдоно турган эмеректер, буюмдар. Бул буюмдарды кайсыл учурда эмне үчүн колдонобуз? Мына анда сүрөттөрдү чечмелеп, сүйлөм түзүп жазабыз балдар. Сүрөттө эмнелер турат? Тырмо, күрөк, чака, көчөт турат. Мынакей балдар. Эми булар менен эмне кылабыз? Кийинкиде сүрөттөрдү чечмелеп, сүйлөм түзгүлө. Жерди эмне менен каздык балдар? Жерди күрөк менен каздык. Арыкты эмне менен тазаладык? Арыкты тырмо менен тазаладык, Бакты эмне менен сугардык? Бакты чака менен сугардык. Бакчанын ичин эмне менен шыпырдык? Шыпыргы менен шыпырдык. Бакчада эмне отургуздук? Бакчада көчөт отургуздук. Мынакей балдар, ушинтип дептериңерге сулуу туура кылып сүйлөм түзүп жазгыла. Анда балдар, үй тапшырма 4-көнүгүдөгү кроссвордду табасыңар. Андан сырткары өз алдыңарча жаз жөнүндө 3 сүйлөм түзөсүңөр балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.